Арабаңыздар, урматтуу Усто Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, сиздердин кызматта Кайрат Кенжибаев. Мурдагы чыгарылышыбызда биз алдамчылыкка шектелип, коомчулукта чуу жараткан Асыл Талиповадан алданган инвесторлор кыргыз жарандары тууралуу кенен баяндап бергенбиз. Бул иликтөөбүз чыккандан бери Асыл Талиповадан жабыркап адилеттүүлүк издеп кайрылгандардын саны арбыды. Айрымдары маалымат жыйындарында өткөрүштү, бирок жаратылуу жыйынтык жокко эсе. Эми биздин иликтөөгө кайрылсак, биздин материал жарык көргөндөн кийин Асыл Талипова жооп катарында өзүнүн далилдерин көрсөткөн видео тасма чыгарды. Биз бул тасманы кылдат карап, иликтеп, жиликтеп чыктык. Анда айтылган адамдардын баары менен мая куруп, далилдерди тапканга аракет кылдык. Бул жагдайлар тууралуу алдыда кенен айтып беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Асыл Талипова өзүнүн видео кайрылуусунда Нур Жанат ЛТД компаниясына таандык болгон Сүйөркулов 16-1 дарегиндеги имарат тууралуу кеп козгоп, бул курулушка жана компанияга аны таанышы болгон Сулайман Ибраимканов алып келгенин айтат. У меня был знакомый вот этот вот человек. Его зовут Ибраимканов Сулайман Дюсупказевич. Вот этот человек в 2019 году, после некоторых знакомств, он мне предложил, чтобы я помогла егоному компаньону достроить этот дом. Асыл Талипованын айтымында Нур Жанат ЛТД компаниясы токтоп турган курулушун аягына чыгаруу максатында аны өзүлөрү издеп келишкен. Мындан тышкары курулушту жүргүзгөн Мурас Мега фирмасынын Опол тоодо карызы болгон. Это они меня нашли, мне предложили, это я их с болота вытащила. Биз бул жагдайларды такташ үчүн Нур Жанат ЛТД компаниясынын курулуш боюнча өкүлү Сулайман Ибраимканов менен баарлаштык. Ал чыныгы жагдайларды айтып, төмөнкүлөргө токтолду. Андан кийин деле таанышып жүргөндө көптөгөн адамдардын атын айтып, Кыргызстанда атактуу адамдардын атын айтып, ушулар менен мен компаниям болуп атам, мындай жумуш кылып атам, мындай жумуш кылып атам, завод алдым, бетон заводдору, кирпич заводдору деп бүт документтерин жөнөткөн. Мен сиздерге аларды жөнөтөм. WhatsApp'та менде бүт бардыгы сакталуу. Анан ушундай көп проектлерди кылып атабыз деп көптөгөн арга жерде ошо үй куруу боюнча көптөгөн проектлерди жөнөткөн. Алардын баарын ошо сиздерге мен жөнөтүп берем, документтердин баарын. Чоң өздөрүн бизнесмен катары көргөзүшкөн. Аябай чоң бизнес кылып атабыз деп. Нуржанат кандай болуп келип калды? Ошондо сиз эмне болуш дедиңиз? Мен Нуржанаттын ошол учурда бул жерде Кыргызстанда ушул курулуш жагын тейлеген өкүлү болчумун. Сулайман Ибраимкановдун айтымында 2020-жылы Асыл Талипова Сүйөркулов 16-1 дарегиндеги имаратты сатып алам деген сунушу менен өзү кайрылган. Сулайман мырзанын айтымында Асыл Талипова бул имаратка медициналык борбор ачып, ал эми 9-кабатын дин борбору кыла тургандыгын билдирген. Я не могу понять, почему мы стоим, почему у нас не совершается сделка, почему мы до сих пор не подписались ни одном из документов, почему доктор Джамал долго думает. Он 2 варианта мне сделал, я на 2 варианта согласилась. Это первое, договор предварительной купли-продажи, который он потом сам же отменил. Второе, договор займа с внутренним документом, без участия нотариуса и госрегистра, на которого я тоже согласилась, учитывая того, что это тоже выгодно, такая сделка моей компании также. Потому что я могу эти деньги как займ тоже показать и возвратить эти деньги из этой же сделки, да. Поэтому, учитывая ситуацию, которая сейчас происходит в Кыргызстане, учитывая того, что нам не хватает медицинских учреждений, больниц, госпиталь, да, вот наша компания сейчас серьезно хочет взяться для того, чтобы или строить больницу частную, или купить. Вот. И ваш объект, который находится на Артасае, который ранее нас интересовало,
очень подходит для этого. Мы готовы у вас его по договору займу взять, или аренда с последующим выкупом, также, который не налагается большому налогу, да. В общем, что хочу в конце сказать, доктор Хайдар, вы 5 учредителей, которые вы мужчины, вы мусульмане. Мусульмане должен держать свое слово и это до конца довести. 20 февральдарда бул жерге доктор Жамал келгенден кийин бизге кайрылды, ушул зданияны сатып алат элем, медцентр кылат элем деди. Ошол Орцай базарында, ошол учурда пандемия күчөп, дүйнө жүзүндө кичинеден башталып аткан. Анан бул жерде чоң медцентр кылам деди, анан акыркы этажын аялдардын окуу боюнча исламдык борбору кылам деди да. Анан ал ошентип айткандан кийин мен эми билбестиктен мен мынтип айттым, балким ушул здание чоң, жарымын эле исламский центр кылсаңыз жетет го дейм. Сизге кымбат болуп калбайбы теги бул десем, сен Алла таала менин ортомо кийлигишпе деп мен урушуп коюп, мен аябай уялдым эле да. Ошо булар аябай такоо экен, ушунча каражат жумшаган атат деп. Көрсө ал жерде 9 этажда эч кандай исламский центр пландаштырылбагандан баарын кийин жакында түшүндүк да. Эч кандай медцентр болбой тургандыгын, аны жөн адамдарга сатылып кеткенин биз кийин гана түшүндүк аны. Белгилүү болгондой, Нуржанат ЛТД менен Асыл Талипованын ортосунда алдын ала келишим жана меморандумдан башка бир дагы документке кол коюлган эмес. Ал эми алдын ала келишимде көрсөтүлгөн баанын бир дагы тыйынын Асыл Талипова төлөгөн эмес. Акча которгуларды тастыктаган бир дагы документ же далил жок. Марттан баштап бул Асыл Талипова мени шаштыра баштады. Эртерээк жогун айтпайбы, кол коюп бербейби, эмнеге келбей атат тиги бул деп шаштыра баштады. Ооба, сатып алам, 4 миллионум даяр. Кандай 4 миллион доллар даяр. Даяр деди. Кандай кол коет, мен дароо котором деди. Банк аркылуу дароо котором. Мен ошону күтүп атам деди. 4 миллиондон. Сатып алуу келишимине кол койсо? Ооба, сатып алуу келишимине предварительный алдын ала сатып алуу келишимине кол койсо эле мен 4 миллионду котором деди. Анан качан бизге калган документтер өтүп бүткөндөн кийин калган акчасын котором деди да. Банк аркылуу ушинтип котором деди. Ооба, 6 миллионго сүйлөшүлгөн, жалпы Нуржанат осоосу. Биз зданияны саткан жокпуз, Нуржанат осоосун деп сүйлөшүлгөн. Осону бардыгын сатып алмак, себеби осоодо башка да активтери бар эле. Ошон үчүн бардыгы биригип 6 миллионго бааланган. Анан мартта ушундай шаштыра баштады. Анан алар келе алышкан жок. Доктор Хайдар келип аэропорттон киргизбей, доктор Хайдар аэропорттон кайра артка кетти. Стамбулга кайра учуп кетти, себеби таможнядан өткөрбөй койду. Анан мен түшүндүрүп айттым, доктор Хайдар келди, мына таможнядан кире алган жок, кайра артка кетти деп. Себеби ошол учурда кирүү режимин өзгөртүп койгон экен. Мурдагы баягы 3 жылдык визаларды кыскартып, 1 айдын ичинде гана каралсын, 1 айдын ичинде виза берилсин деп ошондой убактылуу өзгөртүү киргизип койгон экен. Доктор Хайдар өтө алган жок. Анан булар шаштырды дагы, мени барып келиңиз деди. Мен барбайм десем, ооба, Талипова барып келиңиз деп суранды. Анан мен барбай эле коеюн тиги бул десем, аябай наразы болуп, мен убактымды жеп атасыңар, мен күтүп аттым эле, акчам даяр эле деди. Анан мен айла жок, макул болдум. Мага 15-ине, 16-сына булар билет сатып, Иорданияга барып келсин. Билет сатып Иорданияга барасың деп, ошо билет сатып даярдап беришти. Мен билетке өзүм барган эмесмин, аны билет кимдин атына брондолгонун башкаларын текшерсе болот. Менде билеттин көчүрмөсү бар, WhatsApp'тан жиберген. Ошол Асыл Талипова жиберген көчүрмөлөрү бар, аларды мен силерге берем. Кыскасы булар мага билет алып берди, командировочный каражатын берди. Ошол учурда барып келесиң деди. Мен 16 күн учуп кете турган болуп даярданып калгам. Анан доктор Хайдарга кабар жибердим, мен баратам деп. Анан түндө доктор Хайдар мага жибериптир, пандемия болуп, биздин аэропорт жабылды. Жолдо калып каласың. Стамбулдан бери келе албай каласың, биздики жабылды деп кабар берди. Ошентип мен 16 күн учпай калдым. Мунун менен меморандум түзүлгөн, бирок эч кандай бөлөк келишим жок. Башка эч бир келишим жок. Анан бул акчада которулган эмес. Муну банк менен эч бир жерде өзү тастыктап бере албайт. Эми ОЗЕК айтып берет экен, ОЗЕК буга мынча акча берем, тигинче акча берем деп ОЗЕК айтып берет экен. Бул эми мен
Кыргызстанда чоң мынча миллиардер көрүлөпмүн, бирөөнө 6 миллион доллар берип койдум, бирөөнө 4 миллион доллар берип койдум, бирөөнө 1,5 миллион доллар берип койдум деп эле эч бир расписка кагазы жок, эч бир банктык чеги жок, эчтекеси жок эле чөн эле озек айта берет экен. Анан ушул озек боюнча көптөгөн адамдарга иш косколду. Мен таң калып жатам, бул Кыргызстанда эгер мыйзам бар болсо мындай болушу деги эле мүмкүн эмес эле. Демек кимдир бирөөлөрдүн кызыкчылыгы бул жалгыз өзү эмес деп ойлойм. В связи с этими форс-мажорами у нас программа SWIFT закрыты для юридических лиц полностью. Мы никаких этих денег ни отправлять, ни принимать сейчас не можем. Из-за этого мы не смогли этот 10-го. Я не смогла, спокойно вам голосовой отправить, потому что вот этот Садыр Джапаров, он же иссыкульский, наш брат тоже. Мы его тоже поддерживали в этом, пока он премьер-министром не стал полностью законно. Вот. Надеюсь, в скором времени откроют свифты, и мы, согласно этому, деньги отправим. Надеюсь, что вы ситуацию правильно поняли. Ситуация, потому что же на весь мир вот это по новостям, наверное, показывают, что у нас вот чуть ли гражданская война не случилась. И сегодня тоже ситуация обостренная. Обратно люди приехали. 2 дня только у нас затишье было. 2 дня всего. И сегодня заново все началось обратно. Нуржанжи, еще у меня такая просьба. Пожалуйста, банка будьте барбаглаче. Эти-то что сегодня есть, завтра их нету. Мне с этим банком еще работать. Мен бүттети таныштарым барына уят болотам мен. Пожалуйста, Нуржанжи, не позорьте меня, не ходите в этот банк уже, а? Барып скандаль этпегилечи бүттү. Ошондой эле видеодо Асыл Талипова Сулайман Ибраимканов 19 миллион 550 миң сом алган деген күнөөнү коюп жатат. Ибраимканов Сулайман, представитель ихней по доверенности, снимает с кассы 19 миллионов 550 тысяч сома. Вот посмотрите, здесь подпись Казыева на момент, когда он был директором, и здесь подпись Ибраимканова. Бул жагдайга да кенен токтолуп, чынында окуя кандай болгон Сулайман мырзанын өзүнөн уктук. Тиешелүү документтерди дагы көрдүк. Эми бул договор займа деп айтып атат, бул карыз келишими. Бул 20-жылы февралда болгон. Казыев Мурат экөөбүздүн ортобузда жазылган. Сулайман Ибраимкановдун айтымында Асыл Талипова жүйө келтирип жаткан 19 миллион 550 миң сом кагаз бетинде гана жазылган акча болгон. Башкача айтканда, курулуштун кызыкчылыгы үчүн жазылып берилген карыз келишими эле. Бул жагдайга күбө болгон адамдар да бар. Ошондой эле Сулайман Ибраимканов Нур Жанат ЛТД компаниясына таандык болгон кыймылсыз мүлктөрдүн Асыл Талиповага кандай шартта өткөндүгүн да түшүндүрүп берди. Булар келишимди бузушуп, кайра Талипова Мурас Мегага үйдө өткөрүп берген. Келишимди жокко чыгарышкан. Бул келишимдердин баары биздин госрегистрде катталган. Мен справкасын алуу боюнча берем. Бул үйдү бир эмес 2 жолу сатып алган. Пайдасы жок үйдү мага арзан үйдү кымбат сатып үй деп айтып атат. Бирок бул эч бир чындыкка кошпойт. Эми ал эгер кымбат боло турган болсо кайра артка эле берип койбойт беле, аны эмнеге башка бирөөгө сатып ийет. Анан ошол үйдү бир эмес 2 жолу сатып алган. Эгер ал үй кымбат боло турган болсо эмнеге 2 жолу сатып алдың да? Андай боло турган болсо. Анан 1600 куб жыгачты коюп бере албагандан кийин ал келишимдер бузулган. Ошон менен бүтүшкөн. Бирок кийин бир убакыт өткөндөн кийин келди. Мен залог коюп бере турган болдум. Мага 1 жылга рассрочка бергиле. Мен чоң корпорация түзүп атам. Үйдү рассрочка берилет. Ооба. Чоң корпорация түзүп атам, мен ушуну офис кылам деди. Себеби резиденцияга жакын, аябай престижный жер. Мен ушуну офис кылып, өзүм ишканамды алат элем, мен чоң корпорация түзүп атам деди. Бизди тактоочу момент, ал үйлөр деген сиз Нуржанаттын балансынан Мурас Мегага курулуш үчүн өткөн да? Ооба, курулуш үчүн өткөн. Бирок Мурат Байкени Асыл Талипова мен тааныштырган себептен Мурат Байке айтты, эгер сен гарант болсоң, анда берели деди бул үйдү. Мен ал кезде Асыл Талипованы аябай эле такыба жакшы адам экен деп элестеткем, жанагындай
сөздөрү, кылып аткан иштеринен, көптөгөн соопчулук кылган иштеринин дайыма видеосун жөнөтүп турчу эле. Бирөөлөргө квартира берген, башка бирөөлөргө жанагы продукт тараткан, ошондой нерселерин жөнөтүп турчу. Мен толук ишеничти болчумун. Өтө бир жакшы мусулман катары элестетчимин. Анан ошол себептен мен Мурат байкеге берсең болот, бул иш кылат экен. Анан тиги жерде гарантия жанагы коттедждерди коюп атат. Ошол үйдө алам, бирок коттеджди гарантия ооба. Бул коттедждерди кепилдик катары койгон, коттедждерди менин наамыма жаздырышкан. Коттедждердин суммасы бул үйдүн суммасынан жогору бааланган себептен мен жанагы 19 миллион 550 миң сомго мен договор займа деп жазып берип атам. Себеби бул сатылды деп акчасын алдык деп өткөрүп берип атат да Мурас Мегачы. Кепилдикке коттедждер коюлуп атат. Ошол себептен жана 19 миллион 550 миңге мен Мурат байкенин алдында жазып бергем. Ал договор займаны акчанын эмеси болгон эмес. Ооба, эч кандай акча болгон эмес. Ал акча болгон эмес. Үчөөбүз сүйлөшүп туруп эле барыбыз, чогулуп туруп эле ошону жазганбыз. Мага кепилдикке жана теги коттедж койгон. Эгерде мына проблема болсо коттедждер турат деген. Бирок ушул күндө коттедждин ээсине бир нече жолу бардым, жолуктум, сүйлөштүм. Ал өз колу менен распискада жазып берди. Мени ал айтты, бул коттедждерди мага убактылуу эле кепилдикке сураган. Бир жерге кепилдик коюп турган. Ошол үй үчүн ал үйдү да билет. Ал ошол үй үчүн кепилдикке сураган. Мен ошол эле себептен бергем. Кийин келип муну жокко чыгар деп Талипова өзү келип айткандан мен муну жокко чыгаргам деп айтып атат да. Азыр ошон менен же коттедж жок, же үйдүн акчасы жок. Анан кайрада мен ошол 19 миллион 550 миңди алып алды деп дагы акчалай алды деп. Үчүнчү жолу ошол эле бир эле акчаны 3 жолу көргөзүп атат да буларчы. Анан бул эми 19 миллион 550 миңди ал жерде мен жалгыз эмес болчумун. Ал жерде Мурас Меганын баардык офистеги кызматкерлердин баары бар болчу. Асыл Талипова бар болчу, Казыев Мурат бар болчу. Жанагы коттедждин ээси да билет бул жөнүндө. Асыл Талипова отмена жасап атат. Биз жокта барып эле. Коттедждин кожоюну айтып атат, бул отмена жасады, мен силерге коттедждерди бере албайм деп атат. Келишим жокко чыкты. Келишим жок, эми келишим предварительный болчу, ошол бойдон турат, бирок коттедж берилбейт деп атат да. Экинчи жагы үйдү сатып жиберди, үйдү сатып алган мал айтып атат. Мага 500 миң берсе да мен бул үйдү кайратка бербейм деп атат. Мен бул үйдү мен ата-энеме деп ушундай ата издеп ушундай жерден алгам. Азыр силер 500 миң доллар берсеңер да мен муну артка бербейм деп атат. Бул мыйзам боюнча эч бир каралбаш керек эле. Эгерде распискасы болбосо, же бир банктык котору болбосо, эч кандай болбосо, бул жалгыз эле күбөлөр менен мен баланча миллион берип койдум деген менен иш козголуп, же баланча 100 миң доллар берип койдум деген менен иш козголуп атат. Бул өтө таң калыштуу да. Өтө таң калыштуу нерсе. Мен юристтерден да сурап көрдүм, бул ушундай болушу мүмкүнбү десем, юристтер мындай болушу мүмкүн эмес дейт. Финансылык качан документтер болгон кезде дейт. Сөзсүз түрдө же расписка болуш керек дейт, такыр болбогондо, же бир квитанция болуш керек дейт, расходник, же бир банктык котору болуш керек дейт. Эми Сүйөркулов 16-1 дарегиндеги имаратка келе турган болсок, Асыл Талипова видеодо имараттын курулушун көп бөлүгүн ал өзүнүн жеке каражатына жүргүзгөнүн жана карызы болгонун айтылат. Ибраимханов меня уболтал, я начинаю туда полностью вкладываться. Все свои дивиденды, доходы с других объектов, полностью, да, туда долги начинаю оплачивать, полностью начинаю строительство. Ал эми Сулайман Ибраимхановдун айтымында Асыл Талипова Мурас Мега фирмасын сатып алганга чейин эле имараттын 9 кабаты курулуп, чатыры жабылган. Ар бир кабаттын курулушун тастыктаган документтер бар. Иштер өз нугунда жүрүп келген. 2020 февралга чейин биздин имараттын 9 этажы толук бүтүп, чатыры жабылып, сыртында бардык кирпичтер коюлуп бүткөндүгү тууралуу бардык тастыктоочу документтер бар. Себеби мамлекет Талипова айтып атпайбы, 3 этажга чейин. Жайым ошентип айтып атат, бирок мамлекеттик госэкотех инспекция деген уюм бар, ал бизге баш ийбейт. Барып айтып койсоң, жазып койсоң десең, ал жазып койбойт. Архитектурный надзор деген бар. Ушулардын баарын колу коюлуп, мөөрү басылган, бардык тастыктоочу документтер турат ошол курулуп бүткөнгө чейингисичи. Себеби курулбаган жок үйдү
сиз экетек инспекция барып туруп азыр 3 кабат үйдү көргөзүп туруп 9 этаж бүттү деп жазып коймушчу деп кандай сурансаңыз да жазбайт да, бул акылга сыйбай турган иш. Ошол февралга чейин бул үй толук бүткөн. Болгон ички иштери калган. Шыбак, ошо стяжкасы, ичиндеги электричествосы, водопроводдору калган. Биз мурдагы боюнча эсептешкенибиз боюнча Асыл Талипова өткөрүп алганга чейин 526 миң беле, 576 миң беле толук эсимде жок. Бирок биз сверка жасаганда биздин ошончо каражатыбыз калган кошумча жумуштарга. Калган. Бул кошумча жумуштар подъездерди жасалгылоо, кафел коюу, сырткы благоустройствосы, кыскасы баарын бүтүрүп ичине киргизгенге чейинки биздин калган каражатыбыз 526 же 576 миң. Толук эсимде жок. Биздин кошумча келишимибиздин суммасы 462 миң долларга түзүлгөн. Бул Талипов айтат, 2 келишим болгон деп. Ал жерде документтерди карап көрсөңүздөр болот. Бир гана келишимге кол коюлуп, печат басылып, эки жактын тең макулдашысы болгон. Ал эми экинчи келишим бул Мурас Меганын гана долбоору болгон. 579 миң доллар деп атпайбы? Ал жерде эч кандай кол коюлган эмес, эч кандай печат басылган эмес. Эми ал жөн эле жазылганга асан иштерин ачып көргөзбөй эле, ал тиги видеолордо минтип эле бир баракты көргөзүп коюп атат. Бирок бизде бардыгы тастыкталган, мөөрү басылган, кол коюлган. Жок эле нерсени болду деп, ушундай болду деп айтыш үчүн адамдардын ыйманы билбейм кайсы деңгээлге түшүп калыш керек. Илгерки кыргыздар айтып калчу, ар бир сөзү калп боло турган болсо адамдар бул кепинин жеп коюптур. Бул өлгөндөн кийинки да нерседен коркпой калыптыр дегенде кыргыздар айтып койчу эле, бул кепинин жеп калыптыр депчи. Сулайман Ибраимханов, эгер Мурас Мега фирмасын Асыл Талипова карызы менен сатып алган болсо, анда эмне үчүн 2 жолу расписка жазып берген деген оюн билдирди. Эгерде биз мындай болуп кетет турган кичине эле жок дегенде бир аз шегибиз болсо, башында мамиле кылбай коет элек. Анан Мурас Мегадан алган обязательство жазып берген кагаздары бар, милдеттемелери бар. Ошого чейин мен өзүм эле миллионер болчумун дейт. Бирок мен силерге кагаздарын жиберем, обязательствосын. Бул жерде обязательствосунда жазылып турат. 93 миң доллар карызмын деп бир распискасы турат. Кийин жок, бул Мурас Мегага. Үй боюнча 280 миң долларды форс-мажорный обстоятельство болуп калды, узартып бергиле деп 21-жылы жазылган кагаздар турат. 21-жылы бизге болсо айтып атат, булар 20-жылы акчасын алып алган депчи. Анда эмнеге биз акчасын алып алсак, 1 жылдан кийин бул үйдүн узартып бергиле форс-мажорный обстоятельство болуп калды, ошон үчүн төлөй албай калдым деп жазган кагаздары турат. Анан бул өтө бир таң калыштуу окуяларда бири-бирине дегеле дал келбеген, бири-бирине окшош болгон сөздөрдүн баарын айтып атат. Анан бул боюнча иликтеген, кызыккан, муну ордуна коеюн деген, билбейм, укук коргоо органдары эмнени карап атат, кандай болуп атат. Анысына менин акылымда жеткен жок чынында. Мындан тышкары Асыл Талипова Сүйөркулов 16-1 дарегиндеги имараттан соода түйүндөрүн батир катары үйлүкчүлөргө саткан. Бул сатуулар тууралуу Нуржанат ЛТД компаниясынын курулуш боюнча өкүлү Сулайман Ибраимхановдун кабары болгонун жүйө келтирүүдө. Ал эми Сулайман мырзанын айтымында Асыл Талипова 3 соода түйүнүн курулуш материалдар үчүн гана күрөөгө койгонун кабарлаган. Ал эми сатуу тууралуу сөз дагы болгон эмес. Талипова имараттын 1 чарчы метр дагы сатылбай турганын билдирген. Ал эми иш жүзүнө келгенде бардыгы теңиринен тескери болуп чыккан. Бул эң акыркы биз өзүбүз жолугуп калган күндө дагы октябрда 2021-жыл жиберген голосовойлор бар. Жана биздин баарыбызга айтып атат. Мен бул жерде 3 эле квартираны, 3 эле ошол ал жерде квартира жок, негизи бүт торговый бизнес площадьтарда. Мен үчөөнү дейт материалга эле убактылуу койгом, силердин тиешеңер жок, мен бул маселени өзүм чечем деп атат. Мен 1 квадратта саткан эмесмин деп бул октябрда эле айтып атат, 21-жылда. Там квадратуры продали туда-сюда, гарант катары эле стройматериалдарга под гарант эле турган бир 3 эле договор бар. Үчөөнү тең мен өзүм анын ответственность, я же несу, причем здесь вы вообще? Там мой печать, моя рука, моя подпись стоит. Мен анын баарын өзүм бүтүрөм мен. Силерге эч кандай эчтеке зыяны да тийбейт, эч ким да силерге келбейт уже, все. Эми азыр
адамдар ар кайсы нерсени сүйлөй берсе боло берет деп ойлойт окшойт. Ошол жерде жүргөн зданияда жүргөндөрдөн чалып мага айткандар болду. Майке, сизге биякта компромат кылып бизди күбө өтүп бер деп атат. Бирок мен Кудайдын алдында корком, мен тиги дүйнөдө мен макул болбой койдум, бирок 3-4 адам макул болду деди. Барып көргөзмө берип койгула, кошо жүргөн, биздин жаныбызда болчу, биз алып атканда көргөн деп айтып койгула деп, айтып койсоңор деп, ошентип дейт. Мен макул болбой койдум деп ошентип бирөө телефон чалды. Мен бул зданияны басып алганда 5-6 жолу адамдарга барып айтып, түшүндүрүп, кагаздарын алып барып көргөзүп, эч кандай тиешеси жок экенин көргөзүп бергем. Ошолордун арасында эми туура жүргөн, мындай маселени түшүнгөн адамдар бар экен. Анан ошолор менен бир аз мамилелешип болуп, аларга телефондорумду бергем. Эгер сурооңор боло турган болсо, арабтарга жолугам десеңер, мына чалгыла, мен немем бергиле. Анан WhatsApp'тан аларга бир нече жолу документтерди жибергем. Андайын өзүм баарын копиясын чыгарып, аларга алып барып бергем. Пай тапкалардын бардыгын жана актив процент тапкалардын бардыгын, ошо Асыл Талипованын тиешеси жок экенин көргөзүп алып барып бергем мен. Сулайман Ибраимхановдун айтымында Асыл Талипова укук коргоо органдарындагы тааныш билиштери аркылуу аны ормон опузага салып, каматып коем деп коркутуп жүргөнүн да кошумчалады. Анан бизде отургузуп коем, тигинтем минтем, анан андай кылам, мындай кылам деп коркутканы менен бардыгы тагдырдан. Биз тагдырга ишенебиз, мен алардан коркпойм эч кандай. Мен болгондой айтып берем. Асыл Талипова пайда болгонго чейин Нуржанат ЛТД менен Мурас Мега фирмаларынын ортосунда эч кандай келишпестиктер болгон эмес. Иштер өз нугунда жүрүп келген. Биз 17-жылдан бери Мурас Мега менен иштешип атабыз. Буга чейин эч кандай проблема болгон эмес. Асыл Талипова чыгарган видеодо Нуржанат ЛТД компаниясынын юристи Нуржан Рыскулова андан накталай 180 000 акш долларын алган айтууда. В размере 182 тысячи долларов США, которые Рыскулова Нуржан с одним мужчином приезжала в мой офис, забрала наличными эти деньги при свидетелях и до сих пор его не вернула. Биз Нуржан Рыскулова менен байланышып, бул жагдай боюнча бир катар суроолорду узаттык. Анын айтымында Талипованын айткандарында эч кандай чындык жок. Видеодо бир дагы документ ачык айкын көрсөтүлгөн эмес. 180 000 акш доллары акча эмне үчүн төлөнгөнүн айтып берди. Мне кажется, очевидно, что человек просто обманывает. Это доказано тем, что все доказательства, которые у нее есть, она показывает издалека и комментирует так, как ей это выгодно, как бы ей хотелось, чтобы оно было. Вот даже если остановиться на ее ложном обвинении по поводу квартир, по которым я якобы у нее получила 182 тысячи долларов, и даже есть свидетель. Действительно, по этому факту она написала заявление в УВД Октябрьского района. Но у нас также есть на руках ее же заявление, которое она писала в ГСУ МВД по поводу о принятии мер в отношении собственника квартир Джамала, где она говорила, что я положила на счет доктора Джамала деньги в количестве 466 тысяч долларов, но он не оформляет ей в собственность квартиры. И среди этих квартир фигурируют те же самые квартиры, в которых в настоящее время она обвиняет меня, что за эти квартиры взяла я деньги. Когда я это показала УВД Октябрьского района, следователь это все понял, конечно же, мы будем это доказывать, потому что так не бывает, что в один орган она пишет заявление, что за эти квартиры она рассчиталась с Джамалом, положила на счет деньги, а в другой правоохранительный орган она пишет заявление, что эти деньги вообще-то я взяла, и есть свидетели. Это уже как бы подпадает под статью ложный донос и ложное обвинение. Маалым болгондой 180 000 акш доллары Асыл Талипова Жаш гвардия бульвары 94 дареги боюнча жайгашкан 6 батир үчүн жүргүзүлгөн төлөмдөр. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бул батирлер Нуржанат ЛТД компаниясынын жетекчиси Жамал Омар Хаматка таандык. Жалпысынан Асыл Талипова Жамал Омар Хамат ээлик кылган 16 батирди сатып алууну көздөгөн.
6 батирге толук төлөм жүргүзгөн, ал эми калган 10 батирдин 7сине 30% алгачкы төлөмүн төлөгөн. Үчөөнө болсо бир дагы тыйын берген эмес. Жагымсыз жагдайлар орун алгандан кийин калган батирлер боюнча түзүлгөн келишимдерди жокко чыгаруу аракети көрүлүүдө. А во-вторых, вот когда ГСУ расследовало это дело, мы предоставили все документы, что доктор Джамал не обманул, что за те квартиры, которые полностью она рассчиталась, мы ей оформили в собственность. За те, которые она не рассчиталась, мы сейчас расторгаем эти договора. Асыл Талипова 2021-жылдын 19 октябрында ИИМдин тергөө кызматына Жамал Омар Хаматтын үстүнөн арыз жазган. Анда Талипова чет элдик инвестор ага 16 батирин 466 000 ақш долларга сатып, бирок бербей койгонун билдирген. Тергөө амалдары жүрүп, окуя теңирден тескери болгону аныкталган. Кайрадан эле сатып алынган батирлерге байланыштуу компаниянын юристи Нуржан Рыскуловага да октябрь бизине арыз менен кайрылган. И 3 квартиры, которых она обвиняет то доктора Джамала, то меня, она не понимает, кого обвинить, договоров нет. Тогда ГСУ прекратило это дело в связи с тем, что это должно быть разрешено в гражданском судопроизводстве, и это не является как бы предметом рассмотрения в уголовном порядке. Потом Асыл Талипова, не согласившись, обжаловала это в Генеральную прокуратуру. Ее основанием для отмены было то, что арабы не приходят на очные ставки, следователи не проводят очные ставки. Генеральная прокуратура отменила это прекращение. Большое спасибо, кстати, ей за это. Она решила встать на Генеральную прокуратуру на защиту интересов Талиповой. Это постановление было отменено. И заново было следствие уже в ГКНБ города Бишкек. Следствие пошло полностью навстречу Талиповой. Были организованы эти очные ставки, были запланированы. Я как юрист и также мои доверители, мы исправно ходили на назначенные очные ставки, но, однако, сама Асыл Талипова, она на эти очные ставки не приходила, она их срывала. У нас есть... И в материалах также следствия есть, если посмотреть по разным уголовным делам, это где-то 6 актов о ее неявке на следственные мероприятия. И также вот последний раз, когда она написала на меня в Октябрьской РОВД, также следователь назначил очную ставку, она также не пришла, она избегает очной ставки. Асыл Талипова өзүнүн видеосунда компаниянын юристи Нуржан Рыскулова компаниянын 100% үлүшүн өткөрүп берүү боюнча милдеттеме жазып бергенин айтат. Бирок бул милдеттемеге көз чаптырсак, компаниянын 100% үлүшү Асыл Талиповага төлөм толук жүргүзүлгөн учурда гана өтөт деп жазылып турат. Я написала это обязательство, но суть обязательства такова, что по факту оплаты денег согласно предварительного договора. Вот здесь, конечно, я внимательно не посмотрела, но потому что я 100% знала, что единственный предварительный договор, который был подписан, это от 9 сентября 2020 года. Другого нету. И я даже не думала, что она может написать какой-то другой договор или как-то его сфальсифицировать. И поэтому здесь прошло договор предварительный между ОСО Нурджанат ЛТД и Кварталстрой от 15 февраля 2020 года. Это я только сейчас обнаружила. Эми Асыл Талипова тасмада көрсөтүп жаткан алдын ала келишимге токтолсок. Нуржан Рыскулованын айтымында эч кандай компаниянын жетекчиси доктор Жамал Омар Хамат 2020 жылдын 15 февралында түзүлгөн сатып алуу келишимине кол койгон эмес. Мындай келишим болгон да эмес. Башкача айтканда, Асыл Талипованын алдын ала келишим түзүү боюнча даярдаган документинин аркы бетине Жамал Омар Хамат компаниянын башка мүчөлөрү менен кеңеши тургандыгын жана жообун 2 жумадан кийин доктор Хайдар аркылуу айта тургандыгын англис тилинде жазып берген. Сулайман Байке пришел и сказал, что вот есть женщина, которая хотела бы купить здание, и она предлагает заключить вот такой предварительный договор купли-продажи здания. Это был как раз февраль 2020 года. Он передал этот договор, который ему передала Асыл Талипова от 15 февраля 2020 года. Доктор Джамал
он его не подписал. Он на обратной стороне написал такие слова. Шариковой ручкой просто. Иншаллах, мне сейчас некогда, я улетаю в Иорданию, я должен посовещаться с остальными учредителями, и свое решение я сообщу через доктора Хайдара, который будет в Бишкеке через 2 недели. Это было написано шариковой ручкой. Я вам тоже предоставлю этот договор. Мы сняли копию. Если даже для, немногие, не все понимают английский язык, мы даже переведем с обратной стороны, что было написано. То есть это такие слова, что мы договор пока подписывать не будем, мне надо посоветоваться с другими учредителями. И вот этот документ они используют в суде. В суде используют. Я считаю, что это подлог. Подлог, потому что такого договора нет. Біз журналистик иликтөөнүн биринчи бөлүгүндө да алдын ала келишим боюнча Асыл Талипованын юристтерине бир катар суроолорду бергенбиз. Бирок толук жооп ала алган эмеспиз. 4 миллиона 148 тысяч 270 долларов США с целью рефинансирования задолженности общества Нурджанат перед кредиторами. Общество в полном объеме погасило задолженность кредиторами, в том числе участвовало на общую сумму 4 миллиона 148 тысяч долларов. Чувствовского ряда указано в приложении номер 5 договора. Это и есть статья 5. Вот 5, да, вот отлагательный срок. Нуржан Рыскулованын айтымында учурда Асыл Талиповага карата 2 арыз жазылган. Биринчиси, Жаш гвардия бульвары 94 дареги боюнча көп кабаттуу үйдөгү Жамал Омар Хаматка таандык батирлердин мыйзамсыз сатылышы жана Сүйөркулов 16-1 дарегиндеги соода түйүндөрүнүн мыйзамсыз үлүчүлөргө берилиши боюнча. Учурда тергөө амалдары жүрүүдө, бирок суроо жараткан жагдайлар арбын. Очень непонятные действия, или я бы сказала бездействие следователя ГОМ Октябрьского района, ГОМ номер 3, а также прокуратуры Октябрьского района по нашему заявлению в отношении захвата здания. 19 марта 2022 года Асыл Талипова вместе с незнакомыми нами людьми захватили здание на Уртусайском базаре, поломали замок на калитке, ворвались в это здание и продолжают там, и живут в этом здании. Нурджанат ЛТД компаниясы башкы прокуратурага Сүйөркулов 16-1 дарегиндеги компания ээлик кылган имаратта тагыраагы курулуш иштери бүтө элек, жашоого кооптуу болгон жагдайда мыйзамсыз жашап жаткан жарандарды чыгаруу жана алардын коопсуздугун камсыздоо боюнча арыз менен кайрылышкан. Анткени жашоочулардын өмүрүнө кооп жаралса, жоопкерчиликке Асыл Талипова эмес, Нурджанат ЛТД компаниясы тартылат. Анткени имараттын анык ээси документалдуу түрдө Нурджанат ЛТД компаниясы. Все мы знаем, что на таких объектах не то что жить, там туда входить можно только в касках специальных, потому что это опасно для этих же людей. Там шахты лифта пустые, там лифт не установлен, там нет перил. А если кто-то из этих людей сейчас сорвется, умрет, получит увечья, кто будет отвечать? Нурджанат ЛТД? Или кто? Или прокуратура, или УВД Октябрьского района. По этому случаю я написала жалобу в Бишкекскую прокуратуру, попросила их оттуда выселить, принять меры, потому что это опасно для этих же людей. Также Госэкотехинспекция по городу Бишкек сейчас хочет наложить штраф по этому поводу на УСО Нурджанат ЛТД, потому что на нашем объекте проживают люди, незавершенный объект. Почему мы должны платить такой штраф? Мы что, их самовольно туда впустили? Или мы им создали условия для жительства? Они преступным образом захватили наше здание, а правоохранительные органы говорят, они законно там проживают. Мне прокуратура говорит, вы же по этому факту не обращались, хотя прокуратура это же надзорный орган. Они должны, если обнаружат где-то факт совершения преступления, они должны сами реагировать на это. Но однако никакой реакции нет.
Вот я официально сейчас обращаюсь, поэтому, пользуясь случаем, обращаюсь и к правоохранительным органам, и к УВД Октябрьского района, и к прокуратуре Октябрьского района, Бишкекской прокуратуры и Генеральной прокуратуры, что если на данном объекте будет вдруг случиться какой-то несчастный случай с вот этими людьми, которые преступным образом захватили наше здание, я хочу сказать, тогда ответственность, пожалуйста, берите уже на себя. Компанияның юристі Асыл Талипованың араб инвесторлары Қырғызстанда ақчаларын адалдап жатат деген сөзіне да жооп берди. И оба этих органа, они пришли к выводу, что в действиях сотрудников ОСО «Нурджанат ЛТД», так же, как и в действиях инвесторов с Иордании, не было никакого состава преступления. Поэтому я считаю, что у Асыл Талиповой нет никаких прав так громогласно заявлять о каких-то преступлениях по вымыванию денег, потому что ее обманули, потому что она вложила какие-то средства в данный объект. У нее таких оснований нет. Бизден чыгармачыл топ бул материалды даярдап жатып, Мурас Меганың мурдагы директору Муратбек Казиев менен да баарлаштык. Муратбек Казиев ооруп жатканына карабастан, компаниянын карыздары Асыл Талиповага кандай шартта фирманы сатып алганы жана башка жагдайлар тууралуу кенен айтып берди. Зданияны сыртка жумушу фасадты бүтүрмөк. Ал бир бүтпөй турат. Талипова келлекке чейин канча этаж көтөрдүңүз элесиз? Баарын көтөрдүңүз беле? Там толук бүткөн. Деме. Сулайман толук крыша бүткөн. Толук крыша 9 этаж көтөрүп, толук крыша бүткөн. Крыша бүткөн. 90, 85, 90 бүткөн. 90% пайыз, Акты бар буларда. Буларда да бар. Актылар. Актын бар. О, көрдүк актылардын баарын көрдүк. Мен суракка барып аршым керек эле, бул бүтпөй эле. Бул баны сабыл барбай калдык да. Неме? Аман болсок жолук жагыз дагы. Бул жатсак дагы жолук жагыбыз. Чындык. Бул жашыруу эчтеке жок. Мен күнөөлүү. Üçünde başka var показания. Суракта 3 жерде 3 бөлөк показания берип койдум дейт. Ошого мен күнөөлүү болуп Ошо. Кыйналып атам дейт. Başka ошо учурда да эртен стресс болсо керек да ошондо. Ошо. Анан бул жерде жасалмай эчтеке жок. Нургүл биринчи сук болгон, Асыл экинчи сук болупту да. Анан нарынга больницага жатып келди. Анан эми биринчи күнү баягы бияка жаткан. Ушинтип бир нет болсо сүйлөп алып атат. Баянда ушинтип сүйлөп алып кетишти. Ошол. Чындык бар, чындык чыгат. Муратбек Казиев билдиргенде, ал Мурас Мега фирмасын Асыл Талиповага $500 миллион ашык актив менен саткан. Ал эми Асыл Талипова али күнчө Муратбек Казиевке фирманы сатып алгандагы акчасын тагыраагы $100 000 төлөп бере элек. 400 000 деп атасызбы? 400 бир канча миң? 526 000 бар. 526 000 фирмада бар болчу. Акча эмес. Үй болчу. Мындай недвижимость боюнча. Анан 410 000 280 000 үй, 70 000 үй, 60 000 акча. Акча бар болчу. Ал бердик. Талиповага бергенсиз да.
А фирманы канчага баладыңыз эле? 100 өс балаған. 100 000 долларга, берди ошо акчасын? Жоқ, бір сом алған жоқпыз. Биз бул берүүдө Асыл Талипов өзүнүн жарыялаган видео тасмасында айтып жаткан далилдердин чын төгүнүн аныктаганга жана ачыктаганга аракет кылдык. Жалган кандай кооз болсо да өмүрү кыска болот демекчи, бир күнү чындык ачыкка чыгат деп толук ишенебиз. Болгону бардык көйгөй мыйзам чегинде чечилсе деген гана ниет. Бул окуянын жүрүшүнө биз көзөмөл салып турмакчыбыз. Саламатта калыңыздар.